Саламатсыңарбы балдар? Салам достор. О, бул эмне? Бул өзгөчө шорпо. Мен өзгөчө шорпону жакшы көрөм. Кечирип кой Белек, бирок бул шорпо сен үчүн эмес. Мен муну өзүмдүн кошунам үчүн жасадым. Ал ооруп калыптыр. Жанагы кошунаңбы? Ал сага орой мамиле кылат го? Ага эмне эле шорпо жасап берип атасың? Белек, мен сага биздин тирүү китебибизден бир аңгеме айтып берейин. Андан кийин сага баары түшүнүктүү болот деп ойлойм. Макул. Достор, силерге тоскоол болгондугум үчүн кечирим сурайм. Бул окуя өтө маанилүү болгондуктан аны мен өзүм айтып берем. Кечирип кой жебек. Анда эмесе, баштадык. Бир жолоочу Иерусалимден Жерихо шаарына бара жаткан. Бир маалда анын алдынан каракчылар чыгат. Аны сабап, болгон акчасынын баарын алып, аны чалажан кылып таштап кетишет. Ошол жол менен быйык кызмат кылуучу да өтүп бара жаткан. Ал жарадар адамды көрүп, кыя басып өтүп кетет. Бир леби да ошол эле жол менен бара жатып, жарадарды көрүп, аны айланып өтүп качып кетет. Бир нече убакыттан кийин самариялык бир киши өтүп бара жатып, жарадарды көрөт. Ага боору ачып, жанына келип, жараттарын жууп, май сыйпап, жараттарын таңат. Ал жарадар адамды өзүнүн эшегине отургузуп, коркунучсуз жерге, мейманканага алып барат. Ал үйдүн ээсине баарын төкпөй чачпай, болгонун болгондой айтып берет. Эртеси күнү үй ээсине: "Бул адамга кам көрүп тур, мен кайра келем. Эгер сага дагы акча керек болсо, ошондо берем" деп өз жолуна түшүп сапарын улантат. Самариялык адам жарадар кишиге досунан да артык жардам бериптир. Ооба Белек, Кудай баарыбызды жараткан. Биз анын балдарыбыз. Ошон үчүн биз баарына тегиз мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек. Түшүнөм. Бирок муну кылуу кыйын да. Билем, кыйын. Бирок Кудай бизге дайым жардам берет. Анда эмесе, кымбаттуу балдар, ырайымы чексиз Кудайыбыз силерге батасын берсин. Саламатта калгыла балдар. Жакшы калгыла достор.